Өкмөт кабыл алган токтомго ылайык өлкөдөгү дары-дармектер көзөмөлдөө системасына жайгаштырылууда. Аталган тутумга дары-дармектер туурасында маалымат, дарынын саны жана баасы электрондук форматта жүктөлөт. Элнура Талайбекова Борбордогу дарыканалардын биринде иштейт. Ал көзөмөлдөө тутумунун ишке кириши менен иши жеңилдеп калганын белгилейт. Анткени кампадагы дарылардын бар же жогун ошол эле учурда санын система аркылуу көрүүгө мүмкүн. Biz şu сайт боюнча ар бир кассабызда biz киргизип койгонбуз. Ар бир аптеканын өзүнүн логини жана паролу бар. Дайыма защитный код сурайт. Защитный код ар дайым өзгөрүп турат. Бул жерде сайтты көрүп атасыз. Бул ушу сайт. Бул жерде биздин список запасов наличие. Запрос списка дегенде бизде именно ушул биздин аптекабызда кайсы дарылар бар, кайсы количествода бар көрсөтүлөт. Дары-дармекти көзөмөлдөө системасы атайын 3 этап менен ишке ашырылат. Биринчи баскычында дары-дармектердин жана медициналык буюмдардын атайын базасы түзүлсө, дары-дармектерди көзөмөлдөөнү ишке ашыруу экинчи этабында камтылган. Ал эми 3-чү баскычында электрондук рецепт каралган. 3-чү этапта бул электрондук рецептте биз кайсы дары кайсы бейтапка жазылганын биле алабыз. Азыр боюнча электрондук рецепт бул ишке кирелек. Азыр бул электрондук рецепт проекти биз мындай нормативный правовой акттарды даярдап жатабыз. Бул буюрса 1 жылдын ичинде ишине кириш керек. Дары-дармек департаментинин маалыматы боюнча учурда дары-дармектерди көзөмөлдөө системасын өлкөдөгү 79 саламаттык сактоо уюмдары колдонууда. Дарыларды көзөмөлдөө тутуму 167 дарыканада жана 13 дарыкананын кампасына орнотулуп, 120 дарынын электрондук маалыматы жүктөлгөн. Тутумга күн сайын маалымат жайгаштырылып жаткандыктан сандар жаңыланып жатканы белгиленет. Жарандар үчүн тиркеме бар. Play Market'ten жүктөп алсаңыздар болот, дары-дармек аты. Ошол тиркеме менен дарылардын сыртында QR коду бар болсо, эгер азырынча коду бар дарылар аз болот, анткени токтом 4 март күнү күчкө кирди. Андан бери биз этап кылып бөлдүк. Бардыгын чектөө киргизилсе, дары жок болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан этап менен киргизилди. Ноябрда bir 60-70%'ına kodu жок киргенге чектөө коюлат. Азырынча ошол биринчи этапка биз наркотик, психотроптук жана отечественный наркомания дарылар препараттарын коштук. Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде дарылардын 15%-нын баасы көзөмөлгө алынса, даярдалып жаткан мыйзамда 50% каралганын билдирди. Ошол эле учурда көзөмөлдөө системасына коюлган бааны жогорулатууга мүмкүн эмес. Абалиева буга улай жайма базардагы дарыларды текшерүү натыйжалуу болбой жатканын моюндап, чара көрүүнүн жолу каралып жатканын кошумчалады. Акылай Маратова, Самаган Тайырбеков, Нью ТВ.